Жылдыз Муслимованын консенсус автордук уктуруусунда ийир отуруп түз кеңешебиз. Анткени максатыбыз бир. Күч бирдикте. Ошол врач-хирург бул эми саламаттыкка бекем калкта келечек болот да. Шундан улам бизде ушул жыл 25 жылдын ичинде бир дагы дары чыгарган заводубуз жок. Биздин врачтардын акыбалы азыр мышык ыйлагандай болуп турат. Сиз жалпыга таанымал медициналык камсыздандырууну негиздеген адамсыз. Бир жолу саламаттыкты сактоодо министр болуп иштедиңиз, бир катар орун басарда болуп иштедиңиз. Деги эле саламаттыкты сактоонун азыркы абалы анан мындан чыгуунун бир принциптери барбы? Көрө аласызбы? Негизи чыны менен саламаттык сактоо системасы абдан оор абалда. Мен ушу орун басар болуп жүргөндө, министр болуп жүргөндө ошо жана Манас программасы Кыргыздын саламаттык сактоо үчүн коңурбай болду деп тамаша кылчумун да. Чыны менен түп тамырынан талкуулап салды. Бул чет өлкөлөрдүн проекти, биздикилер ага илинди, ошо менен ошондон чыга албай келатат. Азыр саламаттык сактоо системасы баягы салыштырсак океандагы парусниктей да. Шамал бүгүн бияк күлөсө бияк кетет, эртең тияк күлөсө тияк кетет. Муну азыр тактап туруп туура жолго кое турган жолу бар. Негизинен азыр оорукана салабыз дейт, тигин тебесми дейт. Негизинен профилактикага көңүл бурбасак, элдин ден соолугун жакшырта албайбыз да. Негизинен профилактика керек. Муну мен илгертен айтып келдим. Профилактика дегенде бул общий сөз эмес, конкретный сөздөр болуш керек. Мисалы, мен такай айтам, өкмөт кыла турган иш бар, бизнесмендер кыла турган иш бар. Өкмөт өзү мисалы 2 эт комбинатын салыш керек. Мисалы бирөөнү Өзгөндө, бирөөнү Токмокто да. Эмне үчүн? Ошо эт комбинаты элден ооруган малды сатып алыш керек. Базар баасы менен. Керек болсо өлгөн малдын этин сатып алыш керек. Ой, колбаса кылып жеп атпайбызбы, туура? Өлгөн малды колбасын секторго берет, алар жасайт, биз аны жеп атпайбыз. Аны элдин баары билет. Ошондуктан ошо элден оору малды сатып албасак, азыр мен министр болуп турганда кыдырып чыктым, зам болгондо кыдырып чыктым. Айылдарда шундук балдардын баары бруцеллез, жаш балдарчы. Биз бала кезде 1-2 эхинококкус болчу Бишкекте. Азыр күнүгө бир нече операция эхинококкус печень жасалат, альвеококкус печень жасалат. Мунун баары малдан жуккан оорулар да. Ошон үчүн эң биринчи жанагы мясокомбинатта иштеп туруп аерде балыкка жем жасаш керек. Европадагы этке, мышка бере турган жемдер жасап туруп жөнөтүш керек да. Эгерде биз элден оорулуу малды сатып албасак, оорулуу мал азайбайт. Балдарга элге жуга берет да. Оорулуу малды дарылай албайбызбы? Эми оорулуу малды биринчиден дарылап да кереги жок да. Бул адам эмес да. Биз дарылайбыз, канча миллиондогон акча жылыга жана прививка деп кетет. Анан прививка болгондо мисалы грипптин деле мына яшурдун деле бир нече формасы болот да. Яшур жана уйоруганчы. Айыга турган, айыкпай турган. Жок, 5 формасы болот. Биз прививканы бир эле формасынан жасайбыз. 4-өө алды да. Бул баягы дүйнөлүк фармацевтический фирмалардын эле бизнеси. Булчу ошолор акча таап атат. Муну шумдук лобби бар. Ошон үчүн оорулуу малдарды азайтыш керек. Ошондо ордуна акча бериш керек. Мейли өкмөт ал жагынан уттурат, бирок негизинен жалпы элдин ден соолугуна чоң пайда келет да. Экинчи да саламаттык сактоо системасына кирип калган экинчи чоң маселе бизде дары маселеси. Жылыга Кыргызстанга 100 миллион долларга дары кирет. Сапаты начар, бул для третьих стран да, эффекти аз дарылар кирет дагы. Бул биздин адамдарды айыктырбай көбүнчө кайра начарлатып атат да. Анан кийин байкасаңар, ооруканага келген дарылар деле сатылып кетип атпайбы? Туура, эч кимге секрет эмес да, баары билет. Оорулар сатып алып атат аны, бюджеттен келип атабы, өз сатып алып атабы эч ким билбейт. Ошондуктан негизинен мамлекет салыш керек. Чоң дары заводунчу салып туруп ошону башка өң менен, мисалы таблеткага пигмент кошуп, чоң флаконго салып, уколдорду кичинекейден
эмес чоң-чоңдон кылып, эгер ал дарылар аптекага чыкса, сатылса сразу көрүнгөндөй болуш керек да. Ошолорду элге билингендей болуш керек. Ошолорду ооруканаларга бериш керек. Арзан баа менен ал фармзавод налог төлөбөш керек. Мамлекет дотация бериш керек. Ошондой мамлекет сапаттуу, арзан дары элибизге берсек, сырттан келген дары өзү эле азаят да. Башка жол менен жөө албайбыз муну бизчи. Анткени дүйнөлүк фармацевтический фирма. Ушул нерсени мындай туура жолго салып коюш үчүн аябай чоң аракет керекпи? Чоң аракет керек. Анткени бизде эми дарап келип байып аткан олигархтарыбыз бийликте жүрөт да. Ооба. Аны баарыбыз билебиз да, туура. Алар жөн эле эметпейт да, уруксат бербейт да. Мен убагында министр болуп турганда жалаң уш үчүн министрден да кеткем. Айтып кетсем. Мисалы 80 миллион ел жашаган Германияда чет өлкөдөн дарыга алып келгенге лицензиясы бар 4 эле фирма бар. 4 миллион жашаган Кыргызстанга чет өлкөдөн дары алып келгенге лицензиясы бар 80 фирма бар. Ошоған болсын. Негизи чет өлкөдөн дары алып келген фирманын лабораториясы болуш керек. Ал дары үчүн жооп бериш керек элин. Бизде эч ким жооп бербейт. Баягы картошка ташыгандай эле бүт дүйнөдөн дары ташып атпайбызбы? Кээ бир депутаттарыбыз өткөн сазовда контрабандный дары менен чек арадан деле кармалып аттыгын баарыбыз билебиз да. Бирок тем не менее ушул маселе ушул күндө чечилбей турат да. Анда эмесе мына эки чоң бизде тармак бар. Бирөө саламаттыкты сактоо, бирөө билим берүү кыргыздар үчүн, кыргызстандыктар үчүн дейчи. Сөзсүз түрдө билим берүү тармагын кандай оңосок мындай бүгүнкү күндөгүдөй оош кыйыштым эле айылдагы, анан акчасы барлардын окуганы менен акчасы жоктордун окуганы айырмаланып калды да. Кандай кылабыз? Бул негизинен өткөндө жаңы билим берүү министри бир жакшы ойлорду айтып, программаларды оңдоп атат да. Ушу программаларды оңдош керек. Анткени кереги жок сабактар көп да. Мисалы, мединститутта бир семестр Манас тагын окуйт экен. Эми Кыргызстан тарыхынын эле бир главасы кылып койсо болот да. Бир семестр окутат да. Анан кийин мисалы кыргыз тили боюнча биз кыргыз тилин кыргыздар өзүбүз кыйналып окуп калдык. Мен кыргыз мектебин бүткөм, кыргыздын классикалык жазуучуларынын баарын чыгармаларын окуп чыккам кыргыз тилинде. Азыр бир жанагы тил комиссиясынын алдында бир комиссия бар экен, жаңы терминологический деп коебу. Ушундай бир сөздөрдү чыгарды. Ой, жүрөгүм түшөт да. Мына эми кээ бир болбогон эле сөздөрдү бизде жок сөздөрдү ойлоп таап атышат да. Мына депутаттардын сүйлөп атканын карасаңыз, баланча макамда дейт да. Мен ушунча болуп макам деген сөз туккан эмесмин. Эми бүт дүйнө статус дейт. Статусту эле калтырып койбой. Статьяны берене дедик. Бир ушундукта ишил банан ошон үчүн бул жанагы тил комиссиясынын алдындагы орган ушуларды карап чыгып, кыргыз тилин жөнөкөйлөштүрүп, башка тилдин эсебинен байытпасак, биздин тил бара-бара жоголуп кетет да. Кудай сактасын. Мына бирки биздеги менчиктештирүү саясаты, эми бул мүлк маселеси да, мүлк жөнүндө. Либералдык демократтар мына ар жагында бир жагында чалпып атышып, азыр улуттук же болбосо Кыргызстан мамлекетинин мүлкүнүн тегиз азайып келатканын билип атабыз. Анан ушунун ичине мынчалык экономиканы тиги медицинада чагып калдыңыз, балким жалпы элдин, жалпы мамлекеттин экономикасын көрө аласыз. Деги эле экономика азыр эмнеден көз каранды, эмне кылышыбыз керек? Биз дүйнө жүзүн укмуштуудай технология менен таң калтыра албайбыз да. Туура, биз ошону түшүнбөй атабыз. Негизи мындай бир түшүнүк бар экономикада, локомотив роста дегенчи. Мисалы Россияда Газпром локомотив роста болуп, экономикасын алдыга сүйрөп атат. Бизде бул кыргыз алтын болуш керек да. Кыргыз алтын болуш керек. Бул ушу саясаттын туура эместигинен атайын жасалгандан кыргыз алтыныбыз азыр банкрот болуп атат да. Атайын ошо банкрот кылдырып атышат. Атайын банкрот кылдырып атышат. Анткени кыргыз алтын биздин башка фирмалар менен тең тайлашып, конкурс менен месторождение алыш керек да. Бул эми туура эмес да. Негизинен биз мамлекетти байытабыз десек, бүт көп эми жанагы
месторождениелерди кыргыз алтын аркылуу беришибиз керек да. 50-жылдарда Латинск Америкада да биздегидей окуялар болгон экен. Баягы частный компаниялар алып алтын казабыз, кен казабыз деген эл тоскоол кылып чыккан эмес, чыккан да. А эгерде мамлекеттик компания болсо кыргыз алтын барып казса жана алтындардычы биздин эл чыкпак эмес. Анткени бул мамлекеттики депчи. А эл эмне үчүн нааразы болуп атат? Биринчиден эми арасынан бузгандар болуп атат. Экинчиден эл көрүп турат да, болбогон баа үчүн коррупция жолу менен кандайдыр бир кендердин кетип аткан. Ошон үчүн эл дагы чыгып тоскоолдук болуп атат да. Айтсаңыз эми ушул сиз билген нерсе, эл билген нерсе өкүмдарга жетпейби? Эми жетеби жетпейби, бирок өтүп кеткен иштери бар да. Мисалы, ушул күндө мен айтып өтөйүн. Мына кумтор деп калдык, Кумторду ишибиз бүттү кумтор боюнча. 80 тоннадай алтын калды. Эгерде аны казып туруп жакшылап иштеткен күндө дагы ошон түшкөн акча ошонун рекультивациясына жетпейт. Ошон үчүн азыр кумтор биртике биз чатак кылсак эле сентера шылтоотап эле качат. Рекультивация кылбайчы. Биз алар менен сүйлөшүп, кыстап жанагы жердин алтындагы терең калган алтынды каздырып алышыбыз керек да. Экинчи кумтор келатат бизде. Бул алтын кен, Орловка. Бул келишим түзүлгөндө алар кредиттен кутулмайынча Кыргызстанга бир тиын түшпөйт деп жазылган келишимде. Анан ЗИФ деп коет, золотоизвлекательный фабрика салыш керек болчу. Алар салган жок. Уже бир 3-4 миң тонна концентрат кетти Кытайга. Анын ичинде канча процент алтын, канча процент кайсы металл бар экенин эч ким билбейт Кытайлардан башкачы. Ошого кол коюп берген премьерлер жүрөт азыр мына. Кээ бирөө президент болобуз депчи. Анан эми келишимде жазылгандан кийин золотоизвлекательный фабрика салыш керек деп салдырыш керек. Анан кийин жөн алып кетип атпайбы. Андан тышкары мендеги информация боюнча ошо алтын кенди иштеткен Кытай фабрикасынын үстүндөгү чоң фабрика 6 миллиард долларга алтын кенин акцияларын сатып берди. Гонконгский фондовый биржадан. Мен билишимче да. Бул экинчи кумтор биз үчүнчү. Мына. Андан тышкары мына Чаткалдан концентрат эч кандай эме жок эле талас аркылуу алып чыгып атышат. Билбейм, мистиклер чоңдорубуз каякта карап жүрөт. Спецслужбабыз деле бар, өкмөтүбүз деле бар, бирок концентрат чыгып атат да. Чыгып атат. Причем концентратты дагы айтып коеюн, ичинде канча алтын бар, ичинде канча металл бар экени эч ким билбейт. Эч ким билбейт. Ошо алар Кытайга алып барып туруп изилдейт да. Алтыны канча бар, ичинде эмнеси канча бар экенчи. Ушул кеп болуп атат, ушул күндө болуп атат да. Анан экономиканы көтөрүштүн жолу ошо. Бир жолу ошо кыргыз алтынды эметишибиз керек. Анан жанагы биз экспорт дегенибиз керек, бирок биринчи импортозамещение кылышыбыз керек деп айтып атпаймынбы. Жылга 100 миллион доллар дарга кетип атат. Дар заводун иштетсек ошо 100 миллион доллар Кыргызстанда калат. Канча киши иштейт. Андан тышкары мисалы Демек мектептерди ачпай азыр экономиканы мектептерди жасаш керек. Бирок биринчи экономиканы көтөрүп, ошондон түшкөн акчага барып анан мектептер жасаш керек, мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек. Негизи ошо болуп атпайбы? Ушундай бир жөнөкөй жолдор бар. Азыр анда мына бүгүнкү окуя деп атасыз. Кече чехтер менен Нарын каскады боюнча кол коюлду. Баягы 37 миллион чуусу бүтпөгөн. Аны эми азыр технология окумуш күчтүү маалымат бат эле казып чыгышты. Ал кандай фирма экенин жана башка экен. Энергетика алтындан деле кем калбаган биздин чоң ресурс. Мына ушундай опурталдуу келишимдерди токтотуп коюуга эмне тоскоол? Эми бул келишим боюнча менде информация жок. Ал жөнүндө айта албайм да. Муну тактап чыгыш керек. Бир жагы мындай деп атат, бир жагы мындай деп атат. Ошон үчүн келишимдин анык даныгына жетмейинче мен оюмча тоскоол болбош керек. Ато биз мынтип эле бирөө бирдеме кылайын десе эле, бул мынтип койду эле баса калып эч кимди эчтеке кылдыра албай атабыз да. Жылдыз Муслимованын консенсус автордук уктуруусунда ийип отуруп түз кеңешебиз. Анткени максатыбыз бир. Күч бирдикте.